Манас эпосу кыргыз элинин руханий байлыгы жана улуттук иденттүүлүгүнүн, маданиятынын, тарыхынын жана философиясынын негизги булагы болуп саналат. Ак Өлөң айыл аймагында балыкчы шаардык мектептердин арасында улуттук каада салт боюнча түшүнүктүү кеңири жайылтып өнүктүрүү максатында сайма кул өнөөчүлүктүн кербени аттуу маданий иш-чара болду. Ага балыкчы шаардык билим берүү бөлүмүнүн адистери, мэриядан келген адистер жана балыкчы шаардык орто билим берүү мектептердин мугалимдери, окуучулары катышты. Иш-чара Кыргыздын улуттук каада салт нарк населени унуттурбай окуучулар арасында кеңири жайылтып өнүктүрүүнү, жаштарды кызыктыруу максатын көздөйт. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун эң биринчи жарлыгы инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында концепция иштелип чыккан. Ошол концепциянын иш-чаралар планында камтылган сайма аталышындагы иш-чаралар комплекси боюнча быйылкы окуу жылында балыкчы шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан атайын тапшырма берилип, ушул сайма аталышында иш-чаралар комплексин ар бир мектепте өткөрүү каралган. Улуттук баалуулуктар боюнча китепканада конференция, боз үйдүн 6 канаты боюнча түшүндүрүү жөрөлгөсү болду. Ошондой эле манас айтуу, күй чертүү, улуттук оюндар жана башка улуттук өнөрлөр көргөзүлүүдө. Эң негизги максат ушу биздин сайма иш-чарабызда Кыргыздын улуттук каада салты, үрп адаттары унутулуп бараткан оюндары, тамак аштары, ошолорду кеңири жайылтуу максатында биздин окуучуларыбызга, биздин жаш муундарга дагы көргөзүп, ошо тарыхтагы дагы бир элес калтырып, дагы бир өркүндөтүү максатында иш-чаралар болуп жатат. Бүгүнкү семинарыбызда 6 канат боз үйдү чагылдырып бердик. 6 канат боз үйдүн ичинде эр жак, төр жак, анан эпчи жакка бөлүп, ошол биздин улуттук буюм тайымдарды коюп, ошол буюм тайымдардын бизге кандай пайдасы бар, аны кайсы убакта пайдаланчубуз, кайсы убакта колдонорубуздун бардыгын түшүндүрүп окуучуларга жеткиликтүү айтып бердик. Адистер окуучуларга жөн эле айтып бербестен улуттук тамак аштардын жасалышы, боз үйдүн канаттарынын маани маңызы, боз үйдү тигүү, сайма саюу сыяктуу Кыргызга таандык болгон нарк населдерге окуучуларды аралаштырып, аларга практика жүзүндө көргөзүү алда канча натыйжалуу болот деп эсептешет. Бул иш-чарада иш-чаралар комплекси болгондуктан ошол ар бир нерсе тереңден түшүндүрүлүп берилип жатат. Мисалы үчүн боз үйдүн жасалышы, боз үйдүн пайдалуулугу, боз үйдүн ички бөлүнүшү, ошону окуучулар жөн эле сыртынан эле сүрөттөн эле көрүп койбостон өздөрү ошол боз үйлөр тигилип, боз үйдүн чакан кичинекей боз үйдүн макети коюлуп, ошону көрүп окуучулар өздөрү күбө болуп, анан ушул аркылуу тарбиялап жатып, үйрөтүлүп жатат да, мындайча айтканда. Ошондой эле улуттук тамак аштардын жасалуу жолдору, ошондой эле улуттук оюндарды мына окуучулар отуруп алып кызыгуу менен ойношуп, беш таш оюнун кичинекей балдарыбыз ойноп атат, кыздарыбыз ойноп атат дегендей. Беш таш оюну дагы өзүнүн пайдалуулугу бар экен, ошону мугалимдер тарабынан түшүндүрүп берилип, эмне пайдасы бар беш таштын окуучулардын майда моторикасын өнүктүрүүгө, колду ылда эптүү болууга, колдорунун мына ушундай пайдачылыктарын айтып өтүп, мына ойноого чакырып, ушундай бош убактыларында илгертен бери келаткан ушул беш таш оюнун ойногула, чүкө оюнун ойногула деп ар бир нерсени майдалап мугалимдер тереңден түшүндүрүп берүүгө аракет кылууда. Бул окуучулар тарабынан кызыгуу жаралууда да.